аймақ, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы эл собол программасы өз эфирин баштайт. Бүгүн Курман айт майрамынын мааниси жана анда аткарылуучу иш-аракеттер боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Кыргызстан мусулмандардын дил башкармалыгынын ажы умра жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн адиси Абдулазиз Ажы Туташбаевди чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен. Рахмат сиздерге дагы атайын ушул күндү атайын убактыңыздарды бөлүп бизди чакырып элге кылып аткан кызматыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Алгач эле ошол Курман айттын мындай кантип чыкканы, анын диний маанисине токтоло кетсеңиз. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах тааланын ысмы менен баштагандан кийин алгач Аллах таалага мактоолорду айтып, андан биздин сүйүктүү жарокер пайгамбарыбызга Аллахтын жана салам жана салаваттарын жолдогондон кийин негизи бул Курбан айт биздин ислам шариятыбыздагы эң улуу эки майрам болсо, ошол эки майрамдын бири. Негизи үчөө деп дагы айтабыз. Себеби дегенде кээде ошол жума күн дагы мусулмандар үчүн бир майрам катары белгиленген күн. Ал эми улуу эң чоң бир эки майрамды айткан болсок, анын бири ошол орозо айт майрамы болсо, экинчиси бул Курбан айт майрамы болуп эсептелет. Курбан айт өзү ошол аты айтып тургандай эле араб тилиндеги курбан же болсо кариб же такарруб деген сөздөн алынган уңгусу. Ушул сөздүн уңгусунан алынган маанисин карай турган болсок, бул айда бул ушул улуу күндөрдө Кудай таалага жакындай турган бир улуу күндөрдөн бири да. Мына ошондуктан бул азыркы биздин жашап аткан убакытыбыз, таарык айтканда ушул жашап аткан ай, ушул жашап аткан күндөрүбүз Аллахтын алдында өзгөчө бир касиетке ээ. Өзүнчө биз жашообуздагы эң бактылуу бир көз ирмемдерден бири десек да болот да. Себеби дегенде Аллах таала Куранда инна иддата шухура индаллахи 12 шахра фи китабиллах йаума халакас самавати вал ард минха арбаатун хурум деген Аллах таала аятта. Аятта Аллах таала аят маанисинде ушундай дейт. Аллах таала асман менен жерди жараткан күндөн тартып эле Аллахтын китебинде белгиленген 12 ай бар дейт. Андан 4-өө бул тыюу салынган айлар деп Аллах таала баса белгилейт. Ошол тыюу салынган айлар деп 4-өөнүн 12ден 4-өө тыюу салынган айлар дегенде ай эсеби боюнча айдын эң алгач Ражаб айы, бул Шабан айынын алдыңкы келе турган ай. Ал эми андан кийин Зулкаада, Зулхиджа, Мухаррам деген 3 ай катары менен ислам шариятыбыздагы эң тыюу салынган ушул айларда кылынган күнөө башка айларга караганда өтө оор деп чектелген бир күндөрдө эсептелет дагы. Андан тышкары ошол эле тескери ушул күндөрдө ушул айларда кылынган ибадаттар, ушул үйдө кылынган сооптуу амалдар башка айларга караганда сообу көп болот деп айткан. Мына ошондуктан да Аллах таала ушул айдын ушул күндөрүнө тагыраак айтканда ай эсеби боюнча Зулхиджа айдын алгачкы 10 күндүгүнө Аллах таала Куранда античип айткан. Вал фажр ва лаялин ашр ва шафи вал ватр деп келет. Аллах таала ушул таңга касам. Ушул таң андан кийин ушул алгачкы 10 күндүккө касам деп айтат да. Бул касамды айтканда дагы Аллах таала өзү каалаган нерсеси менен ант ичкенге акысы бар. Бирок Аллах таала ар бир ант ичкен нерсенин аркасында бир Аллахтын өзүнчө бир сыры, ошол ант ичкен нерсенин бир Аллах Кудайдын алдындагы өзүнчө бир өзгөчөлүгү, касиети камтылган биз билбегенче. Ушул алгачкы Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгүнө Аллах таала ант деп айткан. Ошондуктан аалымдарыбыз түндөрдүн эң улуусу бул Рамазан айында камтылган, кадырдын камтылган акыркы 10 күндүн түндүгү болсо, ал эми күндүздүн эң Аллахтын алдындагы күндүздүн эң абзели бул ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгү деп айткан. Ошондуктан да пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү хадисинде ушундай деп айтат: "Ма мин айямин ахаббу илаллахи ва амалу фихинна мин ашри Зулхиджа" деп айтат. Мин ашри аваил. Ошол алгачкы Зулхиджа айынын 10 күндүгүнчөлүк Аллах таалага жагымдуу, Аллах таалага сүйүктүү амал жок деп айткан. Ошол кезде пайгамбарыбыздан сахабалар сурайт: "Алла элчиси, кала берсе ушул Алла жолундагы
өзүнүн жанын курбандыкка чалган жаатта жүргөндөрдөн дагы соо улуу десе пайгамбарыбыз о андан да улуу дейт. Бир гана бир адамдын соо балким тең келиши мүмкүн. Жаны менен малы менен Алла үчүн чыгып кетип, ошол бойдон кайтпай калган адамдын балким соо дал келиши мүмкүн деп айтат да. Демек ушул күндөрдө бул жашообуздагы эң бактылуу бир жашообуздун Аллах Таалага бизди жакындата турган күндөр камтылган күн болуп эсептелет дагы. Экинчи жагын алганда Кудай Таала негизи бизге бул Курбан айтты айт кылып берген дагы бир сыры, айт кылып берген дагы бир аркасында камтылган Аллах Тааланын бир хикматтарына, даанышмандыгына кайта турган болсок, буну орозо айт бизге Аллах Таала айт кылып берүүдөн алдын дагы негизи эле ислам баягы биздин шариятыбыздагы майрамдык бир маанайы качан майрам деп эсептелет, качан бир адам майрамдык маанайга күбө боло турган нерсе десе, Аллах Таала ушул айттан алдын өзү исламдагы 5 фарздын бири болгон бир фарз амалга Аллахтын буйругандыгы, мисалы орозо 30 күндүк орозо буйруган, орозонун ичинде улуу сооптор вада кылынган, кадырдуу камтылган, күнөөлөр кечирилет деп Аллах Таала вада кылып, анан 30 күн орозо адамдар үмүт кылып 30 менен 30 күн орозо кармагандан кийин Аллах Таала анын эртеси күнү, күнөөлөр кечирилген күндүн эртесин Аллах Таала майрам кылып берген сыяктуу эле Курбан айт дагы дал ошондой. Курбан айт дагы Аллах Таала исламдагы 5 фарздын бири болгон ажылык амал. Бул исламдагы эң акыркы фарз. Ошондуктан Аллах Таала негизи ибадаттарды милдет кылууга фарз кылып адамдарга буйруганда, же дини менен аткарыла турган ибадаттар болуп буйрулат, намаз же орозо сыяктуу, же мал мүлк менен акча менен аткарыла турган ибадат болуп эсептелет, мисалы зекет, садака сыяктуу. Ал эми ажылык амалынын өзгөчөлүгү эмнеде десе, бул жандагы мал өкө бириктирилген ибадат дейт да. Ошондуктан ажыга барып келүүгө Аллах Таала шариятыбызда шарт кылган. Эмне десе, адамдын эң алгач ажыга барган адамдын ден соолугу чың болуш керек, акыл эстүү, балагатка жеткен мусулман болушу керек. Экинчиси болсо Аллах Таала Куранда айткандай эле манистата илейхи сабила деген. Ошол ажылыкка барып келгенге каражаты, кудурети жеткен адам болуш керек деп айтат да. Тагыраак айтканда, демек адамдын ден соолугу менен мал мүлк жете турган кудурети. Кала берсе ошол алдымдарыбыздын айткан нерсесинде ал адам барып кайтып келгенге чейин анын үй бүлөсү дагы камсызданган болуш керек, эч нерсеге муктаж болбой тургандай болуш керек. Кала берсе ошо ажыга бара турган адамдардын дагы бир шарттары эч кимден карыз болбогон абалда дейт. Тагыраак айтканда, адамдардын акысы болсо, бирөөдө карызы аласа бересилер болсо, андан да кутулган абалда болуш керек. Ошондой абалда гана Аллах Таала ажылыкты фарз кылган да. Демек, ушундай бир ажылыктын, улуу бир ибадаттын ал пайгамбарыбыз өзү хадисте кабар бергендей эле ал-хаджи арафа дейт. Ажылардын бардыгы эң алгач бул Арафаттан амал башталат деп айткан. Ошол ажылар Арафатта турган күн, муну ошол Зулхиджа айынын 9 күнү болуп эсептелет. Ай эсеби боюнча Зулхиджа айынын 9 күнү быйылкы 2025-жылы 6 июлда деп айдын эсеби менен ай көрүнгөн деген ушул күнгө бекилген. Дүйнө жүзүнөн келген жалпы мусулмандар бардыгы ошол ыйык Мекке шаарындагы Арафат өрөөнүндө тура турган жер. Ошол эле Арафат күнү пайгамбар ошол айткандар эле, бул күн өзгөчө күн. Бул күндөгү кылынган дуалар эң бир Аллах Таалага жакын, Аллах Таала сөз кабыл кыла турган дуалардын бири да. Мына ошондуктан Аллах ажыга барган адамдардын амалдары эң алгач ушул дуа менен башталат. Эң Аллах Таалага сүйүктүү бир күндөрдүн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан бул Арафат күн дүн эртеси адамдардын Аллах Таала вада кылган Арафат күндүн эртеси күнөөлөр кечирилет деп Аллах Таала вада кылганын эртеси Аллах Таала бизге айт, Курбан айт, майрам, маариф кылып берип аткандыктан бизде ошол деги эле айт түшүнүгү, анын ичинде Курбан айттын Аллах Таалага жакындай турган бир чоң бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет да. Себеби дегенде дүйнө жүзүнөн келген бардык жалпы мусулмандар ушул ажылык амалын аткарып, анын эртеси күнү шайтанга ташатып, ажылыктын таваф деген амалдарын аткаргандан кийин, андан кийин курбандык чалышат. Ажыга баргандар. Булар дамул хади, же болбосо дамул шүкүр деп айтылат. Ажыга баргандарга Аллах Таала ошондой мүмкүнчүлүк берип, аларга ажылык амалын, умра амалдарын аткарып, күнөөлөрү кечирилген. Тагыраак айтканда пайгамбарыбыз бир хадисинде ушинтип айтат: "Хаджил мабрур лейса лахул жаза иллал жанна" дейт да. Кабыл болгон ажылыктын Кудай тарабынан бериле турган белеги 5 деп вада кылынган амал. Күнөөлөр толук кечирилет. Пайгамбарыбыз дагы бир башка хадисте эгерде ажылыктын амалдарын толук аткарса дейт да. Мындай айтканда Аллах Таала Куран-ы Каримде ажылыкты
Faman farada fihinnal hajja deydi. Kimге Аллах Таала ажылыкты фарз кылган болсо, ла рафаса ва ла фусука ва ла жидала фил хаж деп келет. Kimге ажылык амалында ажылыктын толук шарттарын аткарса, анда бузукулук күнөө иш жасабаса, ва ла жидала бирөө менен урушуп талашып түшпөстөн ушу өзүнүн чын мусулмандык бир фарзын аткарып, амалын аткарса, пайгамбарыбыз айткан: "Яуду кайомин валадатхум", жаңы энеден төрөлгөн нерседей күнөөлөрдөн жуулган абалда кайтат деген да. Бул ажыга барган адамдар үчүн өтө бир жашоосундагы жаңы бир жаңылануу, жаңы бир жашоосунда кайрадан жаңы бир барак ачкан сыяктуу улуу бир амалдарды аткарып жүргөн адамдар. Ушундай күндө алар ошол курбандык чалышат. Бирок дагы бир ушул учурдан пайдаланып айтып кете турган нерсе, ошол ажылыкта союлган курбандык менен биз ажыга барбагандар, дүйнө жүзүндөгү эле жалпы мусулмандар союп аткан курбандыгыбыз экөө эки башка амал. Экөө эки башка амал. Себеби дегенде эки башка дегенде бул амалына, анан ниетине жараша экөө эки башка амал да. Ал эми анын аткарылуусу мындай сыртынан караганда бирдей болгон сыяктуу эле, бирок амал ниетке келгенде экөө эки башка амал. Ошондуктан ажыга барган адамдар ошол дамул хади же шүкүр, Аллах Тааланын ажылыкты аткаруудагы бир амалым, ажылыктын фарыз болгон амалдарынан бири деп аткаргандыгы үчүн курбандык чалып ниетти ошондой жасоо керек да. Эгерде ажыга барган адамдар өзүнүн жөнөкөй учурдагы эле чалынган курбандыкка ниет кылып алса, анда алардын ал курбандыгы ажылыктын коюлган курбандыгына өтпөй калат. Ошондуктан алар кайра башынан дагы курбандык чалуу милдеттүү болуп кала турган бир амал бар. Ал эми башка учурдагы, башка жердеги калган ажыга барбаган мусулмандар үчүн курбандык чалуу бул өзүнчө дагы бир важип амал. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошол кабар бергендей эле фасалли ли раббика ванхар деген аяттын негизинде Аллах Таала ошо менен кошо эле силерге атайын курбандык чалынуу силер үчүн Аллахтын чоң бир белгилеринен болгон бир ибадатка кылып айландырдык деген аяттын негизинде курбандык чалуу бул өзүнчө важип милдет болгон амалдардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан курбандыктын өзү ошол жана аты айтып тургандай эле бул курбан айт биз үчүн Кудай Таалага дагы бир жакындай турган улуу амал болуп эсептелет. Андан тышкары ошол курбан айттын кошо дагы бир баса белгилеп кете турганда бир маалымат катары же бир биздерге өзүнүн ата бабаларыбыз амал кылып келген, бирок унутулуп калган же унутулуп бараткан бир сүннөт амал катары бул Арафат күнү, жанагы жогоруда айтканда ажыга барган адамдардын, ажылык амалдарын аткарган адамдардын күнөөлөрү кечирилет деп убада кылган менен бирге эле пайгамбарыбыздын дагы бир берекелүү бир хадисинде айтат. Бул хадисти алымдарыбыз ошол ажыга барбаган адамдар үчүн деп эскерет да. Себеби дегенде пайгамбарыбыз хадисте ушундай айтат: кимде ким Арафат күнү эгерде орозо кармаса бир күн, Аллах Таала анын бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп болот деп үмүт кылам деген пайгамбарыбыз. Демек Арафат күнүндө орозо кармоо, тагыраак айтканда курбан айттан бир күн мурун ажылар ушул Арафат өрөөнүндө Арафатта турган күнү орозо кармоо бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки кичине күнөөлөрдүн кечирилишине себеп боло турган улуу бир амал. Бул биздин ата бабаларыбыз бул нерсеге амал кылып келген. Себеби дегенде биздин өзүнүн бир айыл жеринде, жерлерде баягы үрп адат болуп калган бир биздин бирге сиңип калган бир наркыбыз бар. Баягы арапа күн деп бири-бирибизге тамак узатып, бири-бирибизин тамакка чакырган бир адат бар эмеспи? Андан ашып бизде баягы орозо айт келгенде деле арапа дей берип, орозо айттан бир күн мурун деле арапа дей беребиз. Бирок негизи шариятта ошол ажылар Арафатта турган күн, курбан айттан бир күн мурун гана бир эле күн Арафат болуп эсептелет да. Ошол күнү ошол ата бабаларыбыз бизде орозо кармап, анан бирин-бири тамакка чакырып тамак узаткан. Ал эми кийин баягы убакыт өткөндөн кийин орозосу унутулуп калган сыяктуу, ошол тамак узатуу гана бир үрп адат сыяктуу болуп калгандай эле. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып ажыга барбагандар үчүн эң бир улуу сүннөт амалдардын бири орозо кармоо менен күнөөлөрдүн кичине күнөөлөрдүн кечирилишине себеп боло турган амал болуп эсептелет. Демек бул күндүн өзү улуулугу, бул күндөгү Аллах Кудайдын алдында көптөгөн нерселер убада кылынгандыгы дагы, Аллах Таала ушул күндөр менен ант ичкендиги дагы демек жөнөкөй күндөр эмес. Бул күндөрдө пайгамбар ушул хадисте дагы бир баса белгилеп айткандай эле, ушул күндөрдө фактиру фихинна ат-такбир ва ат-тахлил ва ат-тахмид дейт. Ушул күндөрдө силер Кудай Таалага көп зикир айткыла. Кудай Таалага көптөгөн мактоолорду айтып, Кудай Тааланы көп зикир кылгыла деген да. Ушул пайгамбардын хадисине ылайык эле Аллах Таала Кур'анда дагы бир аятта ал-бақияту салихату хайрун инда раббика саваба ва хайрун амала дейт. Каф сүрөсүндө. Ал эми Мариям сүрөсүндө болсо бақият салихату хайрун инда раббика саваба ва хайрун марадда деген. Аллах Таала тарабынан ошол
5 убакыт намаз фарыздардан кийин кыяматка чейин үзгүлтүксүз соо жетип тура турган эң улуу сооптордон бири ушул алгачкы Зүлхижжа айынын алгачкы 10 күндүгүндөгү айтылган зикирлер деп айткан да. Ошон үчүн ушул күндөрдө биз айям ташрик күндөрү бай курбандык чалган күн, тагыраак айтканда айт намазы окулгандан кийин курбандыктын союу амалдары башталат дагы. Ошол 3-чү айт 3 күн болот деп айтабыз го. Ошол 3-чү күн күн батканга чейинки аралыкта курбандык чалуу убактысы белгиленген. Эми баягы кээде ошол айт намазы окулбаган гана жерлерде, мисалы тоолордо болобу же жайлоолордо болобу, айт намазы окулбаган жерлерде гана багымдат намазынан кийин курбандык чалууга уруксат берет. Ал эми айт намазы окулган бардык жерлерде курбандык баягы милдет болгон курбандыктын чалуу убактысы бул айт намазы окулгандан кийин башталат. Ушунда баса белгилеп айтпасак, себеби дегенде баягы бизде адат болуп калган, башка болуп калган, кээде баягы айтты өткөзүш керек, анан дагы башка бир даярдык кылышыбыз керек деп ошол айт намазга бир күн мурун же ошо айт намазга чейин курбандык чалып алган учурлар көп кезиген, ушул боюнча көп суроо беришет да. Демек Кудай Таала тарабынан милдеттүү түрдө союш керек болгон курбандыктын убактысы, анан сооптурагы убактысы дагы биз ошол айрыкча баягы курбандык өткөндөргө багыштап, өткөндөргө соон, анан же ошо өткөндөрдүн атынан курбандык чалып турган адамдар дагы ал курбандыгы ошол толук сооптукка ээ болуш үчүн, шариятыбыз көргөзгөндөй болуу үчүн сөзсүз түрдө айт намазы окулгандан кийин гана курбандык чалуу, курбандыкты союу бул милдет кылган. Ошондуктан да пайгамбарыбыз өз доорунда, заманында бир сахабанын ушул айт намаз окулганга чейин курбандыгын чалып алгандыгын кабарын айтат да. Анан пайгамбарыбыз айтат, кимде ким эгер айт намаздан алдын курбандык чалса, анда ал курбандыгын кайра кайтарып сойсун деген. Тагыраак айтканда ордуна башка алып келип союш керек деп айтат. Ошондуктан баягы жараксыз болуп калыш коркунучу бар. Айрыкча курбандык чалуу милдет болгон, важип болгон адамдар ушул маселеде бир маани берип, Аллахтын алдында баягы бир жагы кабыл болгон амал болуусун, экинчи жагы биздин баягы ажыр сообу көбүрөөк болгонго, ошол өткөндөргө багыштап, өткөндөрдүн атынан арнап сойсок дагы алардын дагы ошол сооптары толук жетүү үчүн ушул убакыт маселесинде намаздан кийинки убакытка маани берүү зарыл болуп эсептелет. Демек курбандык чалуу мындай кимдерге милдеттүү? Ал эми курбандык чалуу кимдерге милдеттүү деген маселеге келе турган болсок, курбандык чалуу шариятыбызда башка ибадаттарда баягы шарттар болгон сыяктуу эле курбандык чалууда дагы белгилүү бир шарттар бар. Ал шарттардын ичинде эң алгач мусулман болуусу керек. Демек мусулман эместерге важып эмес. Андан тышкары бул балиг деп айтат. Мындайча айтканда балагат жашына жеткен, демек жаш балдарга ал милдеттүү эмес деген. Үчүнчүсү болсо ал акил, акылдуу адамдарга, акыл эси толук адамдарга, демек акыл эси кем адамдарга милдеттүү эмес деп айтылгандай эле. Андан кийинкиси бул муким деп айтылат. Жергиликтүү өзүнүн жеринде, элинде жашаган адам болуш керек. Тагыраак айтканда мусулман, мусафир адамдарга милдеттүү эмес. Андан тышкары дагы бир шарты болсо, бул ошол өзү нисап дейт, өзүнүн мал мүлкү ошол шариятта бай деп эсептелген өлчөмгө жеткен болуш керек деп айтат да. Курбандыкта бирок ушул маселеде дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, мисалы зекет берүү үчүн бир адамдын 40 кою болуш керек, же 30 малы, же 5 төөсү болуш керек, же алтын күмүш менен эсептегенде 85 грамм алтындын өлчөмүндөн ашыкча өзүнүн бюджетинде 1 жылга чейин кемибеген акчасы бар адамга 1 жылга чейин ошол шарт менен да 1 жылга чейин кемибеген адамга зекет милдеттүү болот. Ал эми ушул жерде баягы колунда бар адамдар дегенде демек зекет берген адамдарга гана милдеттүү турбайбы деген түшүнүк келип калышы мүмкүн да. Бирок курбандыктын ушул жерде бир айырмасы бар. Ал 1 жылдык бюджети сакталып турушу милдеттүү эмес. Кимдир бирөөнүн мындайча айтканда күнүмдүк турмуштан ашыкча зекет берүүгө милдеттүү боло элек, бирок өзүнүн күнүмдүк турмушунда өзүнүн кенен жеп ичкенине жетерлик, өзүнүн үйү бар дейбизби, же малы бар, өзүнүн унаасы бар деп азыркы жашоодо өзүнө ток адамдарга курбандык чалуу милдеттүү болуп эсептелет. Ошондуктан баягы курбандык чалуу кимдерге милдеттүү эмес дей турган бир суроо жооп айтсак туурараак болот. Тагыраак айтканда, күнүмдүк турмушунан ашыра албаган, күнүмдүк турмушта өзүнүн ошол оокатын күнүмдүк турмуш менен жашаган адамдарга гана милдеттүү эмес. Ал эми колунда бар адамдардын бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо керек. Биринчиден, экинчиден бул күндөрү ошол амалды аткаруу менен күнөөлөрдүн кечирилишине, Кудай Таалага жакынdoogго бир амал болуп эсептелет да. Ошондуктан курбандык чалуу демек жогоруда айткан шарттар менен кошо ал адам ошол союп аткан курбандыгы өзүнүн мүлкүндө болуш керек.
башка бирөөнүн же болбосо баягы рахан деп коет, күрөөгө коюлган же бир башка эмес, же аманат эмес, өзүнүн мал мүлкүндөгү ээ болгон жандыкты союу керек. Андан тышкары ниет маселеси дагы келет. Ниети ошол курбандык болуу керек да. Ниетин жөн гана мисалы өзүм эт камдап алайын ушул учурдан пайдаланып же дагы бир башка деген бир ниеттер менен эгер союлуп калса, ал курбандык болуп жарабай калат. Ниети дагы ошол курбандык ибадат болуп эсептелиш керек деген маселе бар. Андан тышкары ошол курбандык, бул курбандык чалуу кимдерге милдет деген суроонун тегерегинде да. Ал эми ошол учурда курбандык чалына турган жандыктар дагы маселе сөзсүз буну айта кетсек болбойт. Себеби дегенде курбандык чалууда шариятыбызда көргөзүлгөн белгилүү гана жандыктар бар. Ошолорду гана курбандыкка чалууга жарактуу да. Калган жандыктарды курбандыкка чалуу жараксыз, курбандыкка жараксыз болуп эсептелет. Ал эти адал, биз башка убакыттарда өзүбүз жеп ичип жүргөн эле мисалы жылкы баласында жылкыны сойсок, же бир кийик атып келип бирөө мисалы көбүрөөк кымбатыраак деп мисалы соем деп башка десе, анын бардыгы курбандыкка жараксыз. Ошол шариатта курбандыкка чектелүү гана жандыктарды Аллах Таала өзү буйруган. Анын ичинде биринчи кой. Ал эми кой сыяктуу эчкиге уруксат берген. Андан тышкары бодо малдардын ичинде уй же топоз же буйвол сыяктуу уйдун түрүндөгү жандыктарга уруксат берилген. Андан тышкары төө жандыктардын ичинде төөнүн 5 жаштан кем болбогон төөнү союу. Ал эми малдын жашы болсо 2 жаштан кем болбоо керек. Ал эми койдун жашына келгенде кой 1 жаштан кем болбоо керек. Айрыкча эчки болсо же башка болсо, кээ бир алымдарыбыз ошол койдун 6 айдан жогору болсо, бирок көлөмдүү болсо, чоң болсо, эттүү болсо, азыркы биздин баягы арашан сыяктуу чоң бир породадагы койлор болсо, аны да 6 айдан жогору болсо сойгонго уруксат деп берилген. Демек ошол союуда дагы жандыктын түрү, анан жашы дагы маани бериле турган маселе болуп эсептелет. Ниет боюнча айтып калбадыңызбы, ошо ал этти кантип туура таратыш керек, кимдерге бериш керек, териси боюнча да суроолор бар экен, булар канчалык маанилүү? Бул ниет дегенде жана башында курбандык ошо кой соёбу же мал соёбу же болбосо төө соёбу, бардыгынын ниети курбандык ибадат болуп эсептелиш керек. Дагы бир кошумча маселе, мисалы бир кой дегенде бир адам аны курбандыкка чалууга уруксат да. Ал эми мал же уй же төөгө келе турган болсок, буну 2 адам 3 адамдан 7 адамга чейин уруксат болгон дагы бир амал да. Мисалы бир төөнү 7 адамга чейин уруксат. 2 адам болушу мүмкүн, 3 адам болушу мүмкүн, же 5 адам болушу мүмкүн, 7 адамга чейин уруксат. 7ден ашпоо керек. Бирок ниет маселесинде ошол 7өөнүн тең ниети бардыгы бир болуш керек. Эгерде бирөөсүнүн эле ниети эгер башка болуп калса, ал ошол ибадаттын бардыгы жараксыз болуп калат, курбандыгы. Мына ошондуктан ниет маселеси маанилүү. Бул сөзсүз түрдө бардыгынын ниети бир болуу керек. Андан тышкары дагы ошол шериктеш болгон учурда айрыкча алардын шериктештигинде ниети дагы, анан ошол ортодо шериктеш болуп кошкон малы да, акчасы дагы бирдей болуш керек. Себеби дегенде ошол союлган жандыкты бөлүп алууда дагы адилеттүүлүк менен бирдей бөлүнүү керек дейт. Ошондуктан шарт кылынган. Эми кимдир бирөө балким өзүнүн акысынан кечип мейли мунуку азыраак болуп калса, мен буга кошуп турам, берип турам дегендей бир келишимдер болсо, ал башка маселе. Бирок жалпысынан баарынын ниети дагы, ошол кошкон салымы дагы шериктештикке кошкон. Бардыгы бир болуш керек деп айтылат да. Ал эми ошол курбандыкты сойгондогу малдын этин кандай колдонуу керек, кандай таратуу керек деген маселе сөзсүз жаралат. Бул маселеде биз курбандыкка союлган эттин дагы бир өзгөчөлүгү, ошол курбандыкка союлган эттин 3төн 1 бөлүгүн өзү курбандыкка сойгон адам өзү жегенге уруксат. Ал эми калган 3төн 1 бөлүгүн болсо өзүнүн жакындарына, туугандарына, өзүнүн бир саналаштарына, жакындарына берсе болот. Ал эми калган 3төн 1 бөлүгүн чыныгы муктаж адамдарга берүү керек. Бул дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе. Балким азыркы учурда ошол элдин оозунан кээде бизге ушул суроо катары же бир маалымат катары айтып калышат. Кээде ушул чыныгы муктаждарга ушул курбандык ниети толук жетпей калып аткан учурлар дагы бар деп айтышат да. Ошондуктан бул учурда негизи эле бул курбандык чалуудагы негизги Аллах Таала айт кылып курбандык чалууга буйругандагы негизги максаттарынан бири ошол колунда жоктор кубана турган. Колунда жокторду ушул күндө курсант кыла турган. Балким биз ушундай 21-кылымда жашап атабыз, балким биз токчулук заманда бир кененчилик маалда жашап атабыз деген менен азыркы учурда да коомдун ичинде кээ бир балким айлап, балким жылдап эт жебеген кээ бир үй бүлөлөр бар.
Мына ошондуктан шариятыбыздагы эң негизги максаттан алыстабастан эң алгач ошолорду кубанта турган, ошолорду курсант кыла турган, баягы эптеп ушундан пайдаланып өзүмө бир эт камдап калуу эмес, балким бул күнү көбүрөөк сооптуу амалдарды аткара турган, ошол башкаларга бир кубаныч тартуулай турган күн экендигин эч качан эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан баягы курбандык чалынган этти таркатуу амалдарында, ошол курбандыкта таркалган этти аманаттын өзүнүн ээсине жеткизүү амалдарында биз ошол жоопкерчиликтүү адамдарга, ошол эле жоопкерчиликтүү ушул курбандык союу милдеттүү болгон адамдарга ушул маселеде бир маани берип, башкалардын дагы ошол кубанычына кубаныч кошо турган, ошолордун Кудай Тааланын эң негизги максат кылган курбандыктагы ошол адамдын ажылыкта туруп күнөөлөрү кечирилген адамдардын, андан тышкары ажылыкка барбастан ошол Арафат күнү орозо кармаган адамдардын, күнөөсү кечирилген адамдардын кубанычына бүтүндөй жалпы дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын кубанычын тең бөлүшө турган, шериктеш боло турган күндө чыныгы муктаж адамдарды эсибизден чыгарбоо керек. Ушул күндөрдө тескерисинче аларга бул баягы эт менен гана чектелбестен, андан тышкары да колубуздан келишинче бир кайрымдуулуктарды жасай турган, балким аларга баягы эт эле эмес, башка бир материалдык жардамдагы, мисалы колунда жок балдар, үй бүлөнүн балдарына электерди алып берүү менен аларга ушундай бир туура тарбия дагы берүү жагы турат да. Себеп дегенде бизде баягы мусулман эл болгондон кийин мусулман адамдын келе турган муун ушул айдын чыныгы айттык майрам экендигин, бул күн баягы өткөндөрдү эле эстеп бир кайгы капа менен өткөзө турган, бир аза күтө турган бир кайгылуу күн эмес. Бул күн ошол мусулман адамдардын күнөөлөрү кечирилген, Кудай Таалага дагы бир жакындай турган, көптөгөн сооптуу амалдарды аткарып кала турган бир сооптун сезону болгон бир күн деп белгилеп, ошол күндө биз кийинки келе турган муунга, кийинки келе турган балдарыбызга дагы жакшы бир таасирин калтыра турган, балким алар дагы ушул курбан айтты же орозо айтты күтүп айт келатат деп же айт келгенде, айт дегенде биз исламдагы чыныгы айттык бир маанини адамдарга толук бир элесин калтыра тургандай майрам болсо деп айтар элек. Демек ушул жерден кошумчалай кетсеңиз, мындай бул күндү кантип, бул майрамды кантип белгилеш керек учурда? Бул дагы азыр жана жогоруда айткан сөздөргө кошумча эле, бул айт күн дегенден кийин демек бул айт күн, айт араб тилинен түздөлүп тургондо кайра кайрылып келе турган бир белгилүү күн деген маанида. Айт деген маани ошол. Демек ошол кайра кайрылып келе турган кандай күн болуш керек десе, бул күндө ошол пайгамбарыбыздын өзү бизге дин жаатында, дин чөйрөсүндө бизге өрнөк боло ала турган, үлгү боло турган пайгамбарыбыздын жашоосунда кайта турган болсок, пайгамбарыбыз ушул орозо айт болсун же курбан айт болсун, экөөнү тең эле баягы айт намазы окулат. Пайгамбарыбыз адатта өзүнүн сүннөтүндө атайын мечит болгондугуна карабастан аянтка чыгып окугандыгы, ошол жалпы эл ошол намазга күбө боло турган, ошол мусулмандардын ибадатына, кубанычына кала берсе пайгамбарыбыз өзүнүн заманында аялдарды, балдарды, жаш балдарды, кала берсе бойго жеткен кыздар адатта көп баягы көчөгө башкага чыкпаса да, пайгамбарыбыз айт күнү аларды ошол көчөгө чыкканга буйругандыгы, ошол айттык бир маанайга жалпы ошол коом, жалпы ошол адамдар күбө болгонго пайгамбарыбыздын буйругандыгында турат да. Ошон үчүн азыркы учурда дагы бизде мисалы биздин Кыргызстанда деле ошол жаңы жылда болобу же Ноорузда болобу, башка убактарда баягы мамлекет тарабынан атайын бул күндө айт деп мамлекет тарабынан каржыланып уюштурулган сыяктуу эле келечекте биздин Кыргызстанда да ушул орозо айт, курбан айттагы мамлекет тарабынан бир көзөмөлгө алынса, мамлекет тарабынан бир айттык маанайды тартуулай турган бир майрамдык маарекелер уюштурулса, себеби дегенде көпчүлүгү мусулман болгон мамлекетте жашап аткандан кийин ошол мусулман элинин көпчүлүгү майрамдык бир маанайды күтө турган бир абал болгондуктан ушул нерсеге дагы келечекте бир маани берилсе, мамлекет тарабынан да бир колдоо алынып, ушул айттыктар жалпы Кыргызстан боюнча жерлерде ушундай айттыктар уюштурулса деген үмүттөбүз. Буйруса келечекте ошондой нерселер аткарылса, бул биздин чыныгы айттыкка дагы бир айттык маанай тартуулай турган, тескерисинче ошо жанагындай терс көрүнүштөрдөн, ысырап кошулуктардан, мына буюрса азыркы учурда мына президентибиздин 2 жылдан бери чыгарылган жарлыгына ылайык ошо ысырап кошулукка каршы күрөшүүдө, анын ичинде быйылкы кабыл болгон мыйзамдын негизинде биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атайын чыгарган
Азирет муфтинин фатвасы бар. Бул дагы ошол баягы ысырапкорчулукту жоюу маселесинде, анын ичинде ошол өлүктү сапарга узатуудагы жанагы кырктык же болбосо жетилик же үчүлүк же болбосо ошол айттык деген нерселерди жоюу же азайтуу, ысырапкорчулукту жоюу маселесинде чыгарылган фатвалардын бардыгы буюрса биздин буга чейинки калыптанып калган кээ бир адаттарыбызды жакшы нукка бурганга. Бул деген мисалы жалпы кыргыз элинде адат болуп калган, аны колунан келбесе карызга алып же карызга батып, кала берсе ошол процентке акча алып болсо дагы өзүнүн сооп калам деп туруп күнөө кылып аткандагы кээ бир терс көрүнүштөрдү жоюлуусуна эң чоң салым кошот деген үмүттөбүз. Ошон үчүн бул айт дегенде демек биз баягы кайгыра турган, капага бата турган же карызга бата турган күн эмес, чындап кубана турган, тирүүлөр кубана турган. Ошол эле убакта өткөн адамдар дагы аларга Куран окутуу, аларга ошол курбандыкты атап союу же курбандыктан соонан багыштоо деген өткөн адамдарды дагы курсант кылууга, кубантууга шарият каршы келбейт. Бирок бул маселени баса белгилеп кетпесек болбойт. Себеби дегенде эртели кеч баарыбыз бул дүйнөдө биз деле өтөбүз. Ошон үчүн пайгамбар айткан өлүктүн урматы тирүүнүкүндөй. Эгер азыр тирүү адам өлүккө кандай урмат көргөзгөн болсо, эртең ал адам өткөндөн кийин деле ага деле ошондой урмат сый болот да. Ошондуктан биз эч качан баягы өткөндөрдү дагы унутпаганга, аларга дагы атайын бир сооптуу амалдарды багыштап, эч жок дегенде аларга бир дуа кылып тура турган нерсе, бул шариаттын талабы тескерисинче. Ошону эле болгону биз баягы үрп адатыбыз, каада салтыбыз менен динге жугулушкан өзүбүздүн наркыбызды бир жөнгө сала турган мыйзам, бул атайын фатва болду деп эсептейбиз. Ошондуктан буну коомчулук дагы туура кабыл алса, коомчулукка ошону туура жеткизсек, анан ошону менен бул нерсени бир мындай эрежеге кирип бир чектөө менен болсо, балким ысырапкорчулукка жол бербөө менен бирге элибиздин экономикалык абалына деле, мамлекеттин экономикасына деле бир жакшы бир өбөлгө түзмөк керек. Себеби дегенде качан гана ошол элдин эли бай жашаганда, аны албетте ал мамлекет бай мамлекет болуп эсептелет. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнгө. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз Курман айттын мааниси, андай аткарылчу иш-аракеттер тууралуу сүйлөштүк. Студияда мейманда Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын Ажы Умра жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн ажиси Абдулазиз Ажы Туташбаев болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.